айдоочулар, акелер, үкелер, аксакалдар, достор. Мына өзү Кыргызстан бул кичине эл. Алай, Кара Суу, Жалал Абад деп бөлүнбөй бир ынтымакка келейли. 80% жүк Өзбекстан болду. Биздин ош тили эли аз эле. Бишкекке булар башка торготтор чакырып туруп, ошого ынтымакка келип, эски, жаңы дебей, муңазалашып, туруктуу бааны алып келели. Туруктуу. Өтө коммерсантка дагы өтө кымбат койбой, шопурлар дагы бала чакасын баккыдай кылып, мына келишип, ошого мына стоянка сонун болду. Şu stoянкага келип, биригип, ынтымакташып, чем учакка барып, үйүлүп, баарыбыз эле бир жерге үйүлүп жатып албаса, ол жерде күнүнө 200 юанга чейин расход болду. Туруп, ол чөнтө көп пайда. Экинчиден бала чаканын алдына, бала чакада кичине тарбия берип, аталык парзыбызды айтып, бир айда 3 рейс кылбайлы, 2 рейс, 1 рейс жакшы бага келип чыкса болот да. Биздин максат неме, бала чака багышпы же жөн эле ушу учакка барып келишпи. Ошого баа саясатында кылып элге келип, башка көбөйүп кетсем ери сабыр кылып Кудайга барган. Мына Кудайга шүгүр алдыбызда лидерлерибиз бар. Жок эмес. Ошолордун туруп пайдаланып, өзү тирүүсүндө ушуларда да алги иманды айтат-ты, адамга рахматын айтар, Кудайга ыраазычылыгын айтар. Буларга рахмат. Биз биригип турсак эле булар бизге мурунда туруп келишкен имшок туруп беребиз. Ошого бүт ушул айдоочуларды, машина иштеткендерди бүт айтабыз. Келгиле ынтымакка келип, ушул жерге келип, машиналарды алып келип коюп, şu Katar muğazalaşıp ölçükmeden çıkaydı. Soğukuna gelatan bir de soğuk tutuyor da. Bu yıl жақсы mına kurutçuluk oldu da. Başka yıllar bu malga uca azı çok kaygı oluş kerinde oldu. Oşoları da eske salıp